Көп жылдар бою Кыргызстанды сындап, өзүн мактап келген Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев 2 январда кичи мекени Шамалган айылына барып, андан соң зооттолгон унаа менен Кыргызстанга келип, бул жактан Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Бул тууралуу Московский комсомолец гезитине Назарбаевдин айылдаштары билдирди. Алардын айтымында Назарбаев Шамалганда 2-3 январь күндөрү жүрүп кеткен. Шамалган Алматыга жакын жайгашкан. Алматы менен Шамалгандын ортосу унаа менен 1 сааттык жол. Айылдыктардын айтымында ал жакта Назарбаевдин иниси жана карындашы жашайт. Башка туугандары да бар. Шамалганда административдик кызматты ээлеген адам Назарбаевдин сапары боюнча кызыктуу жагдайларды айтып берди. Назарбаев ал күндөрү үй бүлөсү менен чогуу айылдын аксакалдары менен жолукту. Мен билгенден андан кийин Назарбаев жана анын үй бүлө мүчөлөрү Кыргызстан тарапка кетишкен. Ал жактан аны тосуп алып, үй бүлөсү менен чогуу аэропортко жеткиришкен. Андан соң Назарбаевдер Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Кыргызстандын президенти Назарбаевди куткарып калды деп эсептесе болот. 2010 жылы дагы Назарбаев Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевди өлкөдөн чыгарып кетип куткарып калган деди ал. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун башкы прокуратурада 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча сурак берип жатканын жеке булактар кабарлады. Азырынча башкы прокуратурадан маалымат бериле элек. 2021 жылдын аягында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов июнь окуясы боюнча башкы прокуратурага сурак берип чыккан. 2021 жылы парламенттик шайлоодон кийин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев июнь окуясы, дача суу конушуна учактын кыйрашы, Аврора пансионатынын аймагынан кыймылсыз мүлктү улутташтыруудан чыгаруу сыяктуу кылмыш иштери боюнча тергөө уланып жатканын, жакында коомчулукка маалым болорун билдирген. Бул иштерди кайра иликтөөнү президент укук коргоо органдарына тапшырган. Комтөр боюнча юридикалык документтерге кол коюу процесси жүрүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына маек куруп жатып билдирди. Өлкө башчы белгилегендей, Комтөр Кыргызстанга өткөнү анык. Ал эми кол коюу жумуштары жазга чейин бүткөрүлөт. Садыр Жапаров бул маселеде мурдагы президент Аскар Акаевдин өлкөгө 2 жолу келип, тергөөгө берген сурагынан пайдасы тийгенин айткан. Андан сырткары тергөө менен кызматташкан мурдагы өкмөт башчылары жана депутаттардын да көрсөтмөлөрү таасир эткенин президент белгилеген. Өлкө башчы Комтөр тууралуу маалыматтар бир тараптуу толук чечилип бүткөндө гана кенен маалымат берилерин билдирди. Мындан сырткары мамлекет башчы учурда коомдо талкууланып жаткан депутаттар Адахан Мадумаров менен Оразайым Нарматованын айланасындагы маселелерге, жаңы парламенттин иши, өлкө экономикасы, кармалган саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берди.